Бишкек, Кыргызстандын борбору. Бул жерде мамлекеттин административдик имараттары, парламент имараты, өкмөт үйү, мэрия, улуттук филармония, мамлекеттик университеттер, маданият үйлөрү жайгашкан. Бирок бул курулуштардын көпчүлүгү Советтер Союзу мезгилинде курулган. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери борбордо көзгө көрүнөрлүк имараттар жана маданий курулуштар дээрлик курулган эмес. С точки зрения Бишкектин архитектуралык көрүнүшү боюнча сөз кылсак, албетте, борборубузда көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Көптөгөн кызыктуу имараттар курулду. Ошол менен эле бирге замандын талабына жараша жаңы курулуш материалдары да көбөйүп, курулуш технологиясы өнүгүүдө. Бишкекте коз карындай болуп жайнаган курулуштар пайда болду. Бул жаман эмес, бирок бул курулуштар шаарыбыздын көркүнө көрк кошуп жатабы деген маселе жаралат. Азыркы күндө бул боюнча көптөгөн көйгөйлөр бар. Балык башынан сасыйт дегендей, Бишкектин курулушу мамлекет тараптан көзөмөлдөнбөй келет. Архитектура жагынан айтсак, азыркы учурда архитектуралык план заказ кылуучу тараптан толугу менен көз каранды. Архитектуралык көрүнүшү жагынан кандай айтылса, тилекке каршы ошондой салынат. Ашыкча документациялардан качышып, шаардын келбетин кетирип жатышат. Кыскасын айтканда, бул система дагы коррупцияга малынган. Шаардын көркүн чыгара турган мактанарлык деле жаңы архитектуралык курулуштар жокко эсе. Тилекке каршы Бишкекте бирдиктүү архитектуралык көрүнүш боюнча иш алып барылбаганы көрүнүп турат. Эгерде азыр шаар ичинде бийик, кооз үйлөр салынып жатса, ал жеке менчик фирмалардын гана долбоорлору деп түшүнсөңүз болот. Эгемендик алгандан бери Бишкектин көрүнүшү ич жылытпайт. Өзбекстандын борбору Ташкентте, Түркмөнстандын борбору Ашхабадты, Тажикстандын борбору Душанбени, Казакстандын борбору Нур-Султанды салыштырсак, бул шаарлар кыска убакытта таанылгыс болуп өзгөргөн. Бишкек шаары архитектуралык көрүнүшү жагынан аксап келет. Бул аралыкта үйлөр башкы плансыз салынып, шаар базарга айланып бараткандай. перед архитекторами стоит задача. Бишкектин архитектурасына салымын кошуп кеткен архитекторлор абдан аз. Негизи бул тармак формалдуу гана бар. Ал эми иш жүзүндө иштебейт. Өзүнүн милдеттерин аткарбай келет. Заказ берүүчү эмне десе, баттан проектти түзө калышып, ошону аткарганга шашылышат. Куруучу болсо имаратты баттан салып, акча табууну гана көздөйт. Архитектуралык өзгөчөлүктөрдү ойлонуп да коюшпайт. Идентичности. Кыргызстандын жүрөгү болгон Борбор калаанын коомчулукта кеп болуп жүргөн кейиштүү деңгээлине жетишине өткөн жылдар аралыгында жемкурлукка аралашкан шаар жетекчилиги мэрлердин тез алмашып турганы шаардык кеңештин депутаттарынын кайдыгер мамилеси себеп болуп келет.